Урматтуу Москва шаарында эмгектенген айымдар, сиздерге тажрыйбалуу гинеколог Тагаева Айгүл өз кызматтарын сунуштайт. Айымдар үчүн пайдалуу консультация, жыныстык жолдор менен жугуучу инфекциялык ооруларды дарылоо, тукумсуздукту дарылоо жана башка гинекологиялык кызматтар көрсөтүлөт. Биздин дарек метро Нахимовский проспект, биздин байланыш жана WhatsApp номер +7 966 133 61 92. Тартынбай келе бериңиз. Ден соолук биринчи орунда. Дени сак аял, дени сак бала. Тойлордо эле тоз сүйлөп жүрөт. Атазов Пайсаловдун Баткенге барып жашоосун талап кылды. Баткен облусундагы Тажикстандын кол салуусунда талкаланган 420 үйдүн ичинен бүгүнкү күндө 2 үйдүн чатыры жабылды. Бул тууралуу бүгүн 15 ноябрда Жогорку Кеңеште архитектура, курулуш жана турак жай мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары билдирди. Анын айтымында жалпы 409 үйдө курулуш жүрүүдө. Анын ичинен 170 үйдүн пайдубалы курулса, 161 үйдүн дубалы тургузулууда жана 21 үйдүн дубалы бүткөрүлдү. Ошондой эле Баткенди кылыбына келтирүүгө 3 миллиард сом каралган болсо, анын 1 миллиард сому бөлүнүп берилген. Ал эми курулуш компанияга бүгүнкү күнгө карата 500 миллион берилгени айтылат. Эл өкүлү Шайлообек Атазов өкмөттүн жасаган иштерине нааразы болуп, президентке өкмөт мүчөлөрүн толугу менен алмаштырсын деген сунуш берүү керектигин билдирди. Баткендеги социалдык экономикалык өнүгүүгө түз жооп берген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Баткенге барып 1 ай жашасын. Менимче ал тойлордо эле тоз сүйлөп жүрөт. Тайраңдап, кылым кыйшайбайт деп. Бул уят, элдин убалын ойлош керек. Болбосо президентке өкмөт башчысын баш кылып, бардыгын алмаштырсын деп сунуш берели, деди ал. Булак Суперкежи. Кыргыз өкмөтү Кемпир-Абадтын платинасын тең ортодо кантип башкарарын түшүндүрдү. Жогорку Кеңештин депутаты Талант Мамытов тармактык комитеттин жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпир-Абад суу сактагычын кантип башкара турганын сурады. Суу ресурстары кызматынын директору Алмаз Сокеев биргелешкен комиссия түзүлүп, ага кыргыз тараптан 12 адам кире турганын айтты. Комиссиянын курамында суу ресурстары кызматынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, жаратылыш ресурстары министрлигинин кызматкерлери кирет. Бул комиссия күн сайын эч бир тоскоолдуксуз иштейт. 2 өкүл туруктуу негизде ошол жакта болот. Калганы зарыл учурда барып иштейт. Бүгүнкү күндө биз суу сактагычка кире албайбыз, көзөмөлдөй албайбыз, деди Сокеев. Ошондой эле ал суу сактагычты оңдоо, тейлөө иштерин Өзбек тарап жүргүзөрүн белгилешкен комиссия сууну гана көзөмөлдөп турарын белгиледи. Ал эми жер ресурстары кызматынын директору Абдулат Мырзаев Кемпир-Абадтан чыккан суудан Кыргызстандын 18 000 гектар жери сугарыларын айтты. Булак Суперкежи. Биринчи радио НТС азаттыкты өз эфирлеринен берүүнү токтотту. КТРКнын биринчи радиосу менен НТС азаттыктын Азаттык эркин Европа радиосунун кыргыз кызматы теле жана радио берүүлөрүн трансляция кылууну токтотту. Азаттыктын маалыматына караганда, биринчи радио 23 октябрдан, ал эми НТС 13 ноябрдан тарта алардын берүүлөрүн оого чыгарбай калган. НТСтен Спутник кабарчысына бул маалыматты тастыкташты. Маданият министрлиги менен кырдаал жөнгө салынганга чейин эфирден убакыт берүү убактылуу токтотулду деп жооп беришти телеканалдан. Ал эми биринчи радио комментарий бере элек. Буга чейин тагыраагы 2 ай мурда Маданият министрлиги Азаттык медиа сайтынын ишин 2 айга токтоткон. Мындай чара кыргыз-тажик чек арасындагы сентябрдагы окуялар боюнча өлкөнүн маалымат мейкиндигинде Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген материалдарга жооп кайтаруу үчүн кабыл алынды деп айтылган. Андан көп өтпөй 3 ноябрда Темир банк Азаттыктын эсептеринин ишин токтоткон. Банктан бул кадамдар тик ККЛК мыйзамына ылайык жасалганын айтышкан. Булак Суперкежи. Си Цзиньпин бир тараптуу санкцияларды алып салууга чакырды.
G20 саммитинин катышуучулары тамак аш жана энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү чечиши керек. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин бул маселелерди чечүү үчүн чукул чараларды сунуштады. Азык-түлүк жана энергетика маселелерин саясатташтырууга жана куралдандырууга чечкендүү каршы туруу керек. Бир тараптуу санкцияларды алып салуу жана тиешелүү илимий техникалык кызматташтыкка чектөөлөрдү алып салуу керек деп үндөдү ал. Анын айтымында азыркы кризистен чыгуу үчүн жеткилүү түйүндөрүн калыбына келтирүү, ошондой эле эл аралык кызматташтыктын алкагында ишти баштоо зарыл. Мындан тышкары Си Цзиньпин казылып алынган энергияны колдонууну азайтуу жана экологиялык жактан таза энергия булактарына өтүү механизмдерин түшүндүрдү. Анын пикири боюнча, бул процесстердин жүрүшүндө экономиканын жана калктын материалдык турмуш тиричилик шарттарын биринчи орунга коюу керек. Эске салсак, буга чейин Индонезияда өткөн чоң жыйырмалыктын саммитинде Кытай лидери Украинада ок атышууну токтотууга чакырган. Ошондой эле Бейжин Москва менен Киевдин ортосундагы сүйлөшүүлөргө көмөктөшүүгө даяр экенин белгилеген. Булак Назар Ньюс KG. Футбол боюнча эл аралык федерациянын төрагасы Жани Инфантино Орусия менен Украинаны дүйнө чемпионаты маалында бир айга ок атууну токтотууга чакырды. Индонезияда чогулган чоң жыйырманын лидерлерине кайрылган Инфантино дүйнө биринчилиги тынчтык жана биримдик үчүн уникалдуу платформа болуп бере аларын, себеби мелдешке 5 миллиардтай киши көз саларын белгиледи. Альтернатива катары төрага диалогдун жанданышына алып келчү кадам жасоого, мисалы гуманитардык коридорлорду ачууну сунуш кылды. Дүйнө лидерлери катары тарыхтын нугуна таасир этүүгө кудуреттүү сүңөр деп кайрылды Инфантино. Ушул жекшембиде Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, өзгөчө стадиондорду курган жумушчулар туш болгон адилетсиз мамиле көп сынга кабылып келатат. Ал арада эл аралык олимпиада комитетинин жетекчиси Томас Бах өкмөттөрдү атлеттерди эл аралык жарыштарга саясий байланыштар эмес, спорттогу жетишкендиктерине карап жөнөтүүгө чакырды. Бир катар эл аралык спорт уюмдары Украинага басып келгендиги үчүн Орусияга жана спортчуларына санкция салган. Булак Азаттык.